Бул Күнүскан аянты 3 сотук. Мында Кулпунайдын Соохян деген сорт өстүрүлөт. Учурда экинчи терим аяктап, үчүнчү терим башталуу алдында турат. Мына азыр сиздер түшүмдүүлүктү бул жактан байкасаңыздар болот. Terimdi başladı mana. Бул Кулпунайдын сотугу 3 сотук жерге эккенбиз. Азыр мына пышыкчылык маалы башталды. Февралдан баштап чыгарганбыз пышыкчылыкты. Азырга чейин терилип атат. Бул ыстыкта гана токтотулат экен. 2 ай токтотулабы ошондой. Кайранын быша берет ушул эле. Ооба, ушул эле быша берет экен. Кийин Кудай кааласа биз муну кышкы мезгилге деп эккенбиз да. Кышта жакшы экен сатканга. Кудай кааласа энди декабрдан баштап дагым чыга берет экен. Канча сомдон сатып жатасыздар? Биринчи чыкканда мен 1400дөн 1900гө чейин сатканмын. Азыр эми пышыкчылыгы башталып калды. Азыр эми 1200дөн 1500гө чейин. Жакшы баа экен. Ооба, жакшы баа болуп атат. Азыр ушул жерде иштегендердин баардыгы сүйүнүп турабыз. Кудай кааласа биринчи жолу эгишам кыйын экен, жолун табыш кыйын экен. Анан көбүнчө эле кожоюнум издеп ушуларды эме кылып бизге жардам берип атат да. Ошол. Демек биринчи жолу өстүрүп аткан турасыздар. Ооба, биринчи жолу. Күнөскананда биринчи жолу. Күнөсканан биринчи жолу эме кылып атканбыз. Кандай экен? Киреше кылса тапса Киресе тапса болот. Энди Кудай кааласа биз азыр энди 3-чү пышымыны дагы неме кылып көрөйүк. Кудай кааласа чыгып калат. Ушундай эле сатып, Аллахым өзү колдоп турса, мына азыр бүтүп аткандан кийин мына гүлдөп атат эми. Бул гүлдөгөндөр эми энди 3-чү пышымыга даяр болуп калат да. Мөмөсү ылдый карайт экен, а? Ооба, ылдый карайт экен. Мына өзүңам көрсөң, мында ылдый карап эме болот экен да. Бышат экен. Анан гүлдөгөндөн кийин өз дагы эңкейип мындай болуп калат. Ылдый карап быша берет экен. Эмне күнүнө канча килограммдан терип жатасыз? Азыр 15ке чейин чыгып калды. Биринчи пышкандан 5тен башталган эди. 5тен азыр мына 15ке чейин 15 килограммга чейин чыкты. Кудай кааласа эми түшүм жакшы. Алла разы болсун, Алла берекесин кошуп берсин. Мынасы азыр бул бир аз азайып калган, а? Мындан көп дагы. Экинчиси бүтүп калды. Биринчи, экинчи бышым жөн эле жүзүмдөй болуп төгүлүп калган эле. Азыр эми бүтүп 3-чү бышым башталып атат.